Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганы кабарланууда. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы карылар жана майыптар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган. Директордун айтымында ага коронавируска шектелгендер, спирт ичимдигин ичкендер жайгаштырылат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмненин негизинде ачылганы тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жооп бербестиги, көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталган. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адам чыдагыс жыт бар. Бул дагы карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамгерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелет. Баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүн чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан бардык мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Буга чейин Сузактагы жатак жайга аймактагы журналисттердин бири макала даярдаганы барып, директордун орой мамилеси тууралуу кабарлар маалымат каражаттарына чыккан. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул окуяга бийлик өкүлдөрүн көңүл бурууга чакырды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Булак Азаттык. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетти. Ордуна Бакиевдин кадр келеби. Улуттук банкты 2014-жылдан бери жетектеп, түшпөс ханга айланган Толкунбек Абдыгуловдун кызматтан кетип жатканын бир катар ЖМКлар жазып жатышат. Бүгүн жогорку кеңештин тиешелүү комитети аны кызматтан бошотуу маселесин карай турганы айтылууда. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Самат Ибраев Абдыгуловдун кескин сындап, иштебей жатканын жогорку кеңештин трибунасында бир нече ирет айткан. Айрым маалыматтар боюнча Абдыгуловдун ордуна бир нече адамдын талапкерлиги каралууда. Алардын ичинде Бакиевдин кандуу мезгилинде, тагыраагы 2016-2010 жылдары Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп иштеген Кубанычбек Бөкөнтаевдин ысымы көбүрөөк айтылууда. Ал 1969 жылы Түп районунун Ак Булуң айылында туулган. Булак чагылган KJ. Алмамбет Шыкмаматов кызматынан кетти. Президент Садыр Жапаров 27-сентябрда өлкөнүн инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматовду кабыл алды. Мамлекет башчысы Шыкмаматовдун чет элдик капиталдык салымдардын агымын көбөйтүү жана инвестициялык абалды жакшыртуу боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу алдын ала маалыматын укту. Шыкмаматовдун айтымында ушул жылдын биринчи жарымында чет элдик түз инвестициялардын агымы 95,4%га көбөйгөн. Учурда илгерилетүүдө 323,5 миллион доллар суммасындагы 5 долбоор турат. Быйыл жалпы суммасы 75 миллион доллардык 2 долбоор ишке кирген. Министрлик тарабынан соода өнөр жай палатасын реформалоо боюнча иш жүрүп, инвестициялар жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип, кыргыз, өзбек жана кыргыз-венгер өнүктүрүү фонддору ишке киргизилип жатат. Аны менен бирге Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого катышуу каалоосун айтып, буга байланыштуу инвестициялар министри ээлеген кызматынан отставкага кетүү жөнүндө арыз жазуу ниетин билдирди. Мамлекет башчысы Алмамбет Шыкмаматовдун отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, анын аткарган иштери үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык инвестициялар министри Алмамбет Шыкмаматовго мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чини ыйгарылды. Булак Марал ФМ.